Түз эфирде Ала Тоо Лайв программасын улантабыз. Студияда Амантур Төрөбаев. Саламатсызбы? Қазақстандын Астана шаарында Кыргызстан-Қазақстан бизнес форум өттү. Иш-чара Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Казакстанга болотурчу расмий сапарын алкаганда уюштурулган. Форумга министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Адылбек Касмалиев, улуттук агенттиктин директорунун ордун басары Жалын Жийеналиев, биргелешкен идеяларды жана долбоорлорду ишке ашырууга жана эки өлкөнүн бизнес өкүлдөрү катышты. Иш-чаранын алкагында курулуш, туризм, инновациялар, айыл чарба жана башка тармактарда бир катар меморандумдарга кол коюлду. Эки өлкөнүн кызматташтыгы тууралуу эфирибизди улантабыз. Бул үчүн берүүбүзгө политолог, тышкы саясат боюнча эксперт Чынара Эсонгулду чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Мынакей президент Садыр Жапаров учурда иш сапары менен Казакстан Республикасында жүрөт. Соңку мезгилде айтсак, эки өлкө тыгыз иштешүүдө, жогорку деңгээлде жана башка иштерди алып барып атышат. Учурда негизи эле кызматташуу тууралуу айта кетсеңиз. Саламатсыздар. Албетте азыр абдан маанилүү болуп атат. Ушундай эки тараптуу жолугушуулар, анткени дүйнөдө чоң процесстер болуп аткандыктан өзгөрүүлөр керек болсо дүйнөлүк система, анан баягы саясий күчтөрдүн эмелери, группалары өзгөрүп атканда, ошо тенденцияларга чогуу баа берүү, анан бир позицияда, бир көз караш менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү башка өлкөлөр менен, Кытай болобу, Орус болобу, батыш мамлекеттери болобу. Ошол үчүн менин жеке оюмда азыр абдан маанилүү болду. Убактысы дагы туура болуп атат. Ошентип кийин анан албетте эки тараптуудан башталса, анан Борбор Азия форматына да чыгышат. Ошол үчүн бул жөн эле бизнес, инвестиция, жаштар, анан маданият же илим дегенден тышкары, албетте коопсуздук, саясат, анан экономика дагы аябай олуттуу сүйлөшүүлөр жүрүп атат болуш керек менимче. Төмөндө жакшы белгилеп өттүңүз, анткени болсо дүйнөдө негизи эле кээ бир мамлекеттерде туруксуз абал байкалып атканын көрүп атабыз. Негизи эле Борбор Азияда талоочулардын маалыматына караганда, ушул соңку мезгилде ушул Борбор Азиянын өлкөлөрү биримдиктүү иш алып барса, баардык сиз айткандай коопсуздук жаатында, геополитика жаатында дагы мындай биргеликте жакшы бир уюм түзсө деген дагы өзүлөрүнүн пикирлерин билдирип атышат. Туура, анткени убагында ошо геосаясаттын атасы деп коебуз, Маккиндер деген ученый бар, саясатчы. 19-кылымда эле айткан да, ушу Евразия континентинде Борбор Азия борборунда тургандыктан, ушу борборду ким контролдосо, ким таасир этсе, бул дүйнөнү контроль кылганда эле тете депчи. Анан ошондуктан Борбор Азия плюс 5 мамлекет, 5 мамлекет плюс 1 деген формат абдан популярдуу болуп кетти. Мүмкүн угуп аткансыздар. Биз өткөндө эксперттер менен санасак, бир 8ди санадык. Борбор Азия плюс АКШ, Борбор Азия плюс Китай, плюс Россия, Араб мамлекеттери, Жапония мамлекети менен Жапония, Корея, Араб мамлекети баарын ошентип келип бир 8ди санадык да. Бул эмне жөнүндө кабар берип атат? Бул ошо дүйнө өзгөрүп аткан кезде биз айтып аткандай баары эле көрүп атышпайбы? Бирок эми баягы согуштук абал күчөп, согуш аркылуу территориялар өзгөрүп, мамлекеттердики аймактар өзгөрүп, ушинтип болуп атат. Анан ошол жерде Борбор Азия биримдикте туруп, анан албетте биз деле кыйналабыз, сөзүн ачыгычы. Дүйнөлүк масштабта өзгөрүп болуп атканда четте калыш оор эмес, биз борборунда тургандыктан кийин. Бирок ошону биргеликте сүйлөшүү аркылуу бир позиция менен эметип туруктуу болуп турсак, албетте мындай жеңилирээк болот да элибизге, Борбор Азия элдерине. Анан жалпысы өнөктөштөргө дагы биз жанакы тышкы саясатта тең салмактуулук деп коет. Ошондой тышкы саясатты жүргүзүп атканда сүйлөшүп жүрүш керек болуп атат да, Борбор Азия мамлекеттери. Кытайга же Оруска же Батышка өтө жакындабай, равно дистанцированный деп коет. Дистанциясы ар кандай тең салмактуу болуп туруш керек чоң мамлекеттердин. Ошол жөнүндө ушундай сүйлөшүүлөр албетте маанилүү. Андан тышкары сиздер билесиздер, Мирзиёев мырза президент болуп келгенден баштап эле 2016-тан баштап мындай активдүү бир формат бар, дагы жаңы 5 жолу уже өттү. Эми кайра дагы бир цикл башталып атат. Бул ошо неформальный дейт да, формалдуу эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин башчылары жолугушат. Ага акыркысында Душанбеде өттү эле, сентябрда былтыр. Азербайжан мамлекетинин Илхам Алиев да чакырылды конок катары. Бул бейформал форматында, Ооба, бейформал. Бирок ошо сиз туура айткандай, башка эксперттер айткандай, акырындан баягы формалдаштырган мүмкүн уюмга бараткандырбыз да. Расмий бир организация уюмгачы. Мүмкүн. Ошол туура болоттур, бирок кээде уюм түзүлгөндө дагы иштей албаса анан жамандап жатып калабыз. Кээде мындай неформалдуу түрдө сүйлөшүүлөр жүргөндө деле жаман эмес да.
ал жагы делечи. Буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттарында да өзүңүздүн пикириңизди билдирип келесиз. Негизи жалпы ушул кызматташтыкты баардыгы бул диалог аркылуу чечилет депчи. Негизи ушул экономикалык жактан караганда дагы бизге ушул Казакстан Республикасы жакын десек жаңылбайбыз. Дагы негизи эле ушул Казакстан Республикасына биз кандай ушул жакшы долбоорлорду сунуштасак болот? Эми мындайдан баштагым келип атат. Биз кыргыз-казак мамилеси жөнүндө айтканда бир эки нерсени карашыбыз керек да, эки тарабын. Биринчиси, биз абдан жакынбыз. Биз кошуна эмеспиз жөн эле. Биз бир тууган адам элдербиз да, чыны элечи. Ошондо бир 21-жылы 175 жылдыгы өттү. Абдан бир күчтүү поэт казактын Жамбыл Жабаев деген ошол жерде ошону айткан сөзү бар да. Мен деген сөөгүм казак болсо дагы денем кыргыздыкы депчи. Анан кыргыз-казак чыныгы бир тууган элбиз да. Анан бул бир жагы. Бирок кээде ошо жакын адамдардан бир башкача болгондо катуураак тиет го. Ошондой эле экономикадан, чек арада машиналар туруп калып, мындай үйдүлдүү экономикалык жактан ар бир өзүнүн мамлекет кызыкчылыгын коргоп отуруп алганда, мындай туура эмес дагы албетте кабыл алсак болот анычы. Бирок жалпысы ошо эки тарапты кантип бирге алып кетебиз болуп атат да. Бир жагынан баягы биздин маданияттын, биздин тарыхтын, биздин баягы дин жактагы, духовный дейт го, ошол жагын баары канчалык окшоштугу. Бирок бир жагынан мамлекеттин өзүңүздөр билесиздер, Казакстан абдан чоң мамлекет. Алардын ресурстары биздикинен башкачараак, энерго ресурсы дегендейчи. Аларда мунай зат бар, ошону менен сатып экономикасы күчтүү. Бизде суу бар. Ошол үчүн ушунун баарын эске алууда эми албетте эң негизги нерсе Казакстан байыраак болгондуктан мүмкүн биздин баягы чакан орто бизнеске жардам бере алаттыр. Эң биринчи оюм да экономика жактан. Bizde ekoproduktalar жакшы, табиятка жакыныраак, баягы химиясы азыраак продукцияны жакшы жасайбыз. Продукталарды жөнөтсөк, демек бул жаатта дагы кызыгуулар көп болот. Кызыгуулар көп болот. Бул көбүнчөсү биздин ошо чакан бизнестер жакшы жасап атышпайбанычы. Анан аякта көбүнчөсү крупный бизнес да Казакстанда. Акча бар, инвестиция кыла алышат. Ошол үчүн биздин дагы ошо президент агенттик бар, президенттин аппаратынын алдында ошо агенттиктин башчысы дагы бул составка кирип кетти. Жалын Жeenалиев. Анан жалпысы экономика министри да кетти. Ошол үчүн менимче погранслужбанын өкүлдөрү да жүрөт. Ошол үчүн бир жагы албетте чоң нерсеси бул маданият, илим, жаштар саясаты, ал жагы дагы бар. Бирок экинчи жагы ошо экономикадагы баягы позицияларды анан жакын болгондуктан мүмкүн катуураак мындай бири-бирибизге ачык-ачык сүйлөп, бирок аягы отуруп натыйжа бере тургандай болупчу. Анткени сөзүн ачыгын айтканда эмне үчүн бизде чек арада жанагындай чоң фуралар туруп калып атканын себеби алар эми контрабандный товарлар көбүрөөк болуп атат деген баягы бизди жамандап мындай эме кылып келишет да, күнөөлөпчү. Бирок чындап келгенде ошол эле Кытай бул баягы контроль аздыгынанбы мүмкүн? Контролдо коррупционный моменттер болгондуктан деп коелучу. Эми албетте коррупция менен күрөшүү болуп атат, бирок бул системдүү болгон үчүн көп чоң нерсе да. Таможенный граница деген таможенный маселелер. Анан ошол жактан мисалы эмне үчүн Кыргызстандын таможенный статистикасы анан Кытайдыкы эч качан дал келбейт да. Ошол эле замат, бирок ошондой эле маселе, проблема да, коррупционный маселе. Кытай Казакстандын деле статистикасын карасаң ошондой эле да. Жана каргоз дегендейчи. Бул дагынан биз чыныгы окшош болуп атабыз да, кыргыз-казакчы. Чындап келсекчи, эми иштеген ыкмаларыбыз бир экономикалык маданият бир системага калыпка түшүп алган десек болот, э? Ошондой да, эми бири-бирибизди күнөөлөгөндө эмес, мындай чыныгы бул жагынан дагы практика жаман болсо дагы бирок окшош болуп калып атат да. Анткени менин оюмда баягы экономикалык маданият дейт да, саясий маданият эле эмес, экономикалык маданият деле мындай окшош болуп атат да. Ошол үчүн бул жерде менимче мындай ошону ачык-ачык сүйлөшүүлөр жүргүзүп, мындай бир позицияда болуп, аларга дагы керектүү нерселер бизде бар. Суу болобу, ошол эле чоң-чоң ГЭСтер курулуп атканда Казакстандын позициялары, Казакстандын капиталы катышса албетте жакшы да. Ошол үчүн мен уступкаларга барып дегенди айтып атам да. Бирок чыныгы отуруп, стратегический биринчи сөзүнүн башында айтылган Борбор Азиянын бир позициясынан Казакстандын эле улуттук кызыкчылыгы эмес, Кыргызстандын эле улуттук кызыкчылыгы эмес, Борбор Азиянын кызыкчылыгынан карашса, башкача бир сүйлөшүүлөр жүрөт да. Ошондой мааниде трендтер ошондой кетип атат азыр.
Бирок ошол эле замат мисалы темир жолду алсак, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан деген, ал башынан эле Россия, Казакстан каршы болуп келген, ачык айтканда. Анткени алардын транспорттук коридорлору өнүккөн. Бул баягы көз карандылыктан арылуу максатында, Да, ооба да. Биз аны узбектер менен Кыргызстан менен Өзбекстан кандай позицияда туруп атабыз? Биз айтып атабыз, бизге альтернативный коридорлор керек болуп атат депчи. Анткени бул согуш башталып, Украина, Россия санкцияга өткөндө северный, тиги түндүк жактан кеткен коридорлордун баары жабылбадыбы? Ошол үчүн товарлардын баасы көтөрүлүп, инфляция күчтүү. Баягы эски эле багыт менен кете бербей, жаңы багыттарды да альтернативный коридор деп. Анткени башынан эле айтып атпаймынбы, Евразияда Борбор Азия борборунда. Ошол үчүн Борбор Азия. Борбору дегенде эмне? 4 тарапка кете алабыз да бизчи. Бирок баягы советтик биримдиктен калган жанакы темир жолдор, бүт инфраструктура бүт тиги север жака болуп калган да, түндүк жаккачы. Анан азыр бул согуш дүйнөлүк өзгөрүүлөр деп айтып кеттик го. Ошонун баары эми бул бүгүнкү эле бүтпөй турганын түшүндүк. Дагы бир топ жыл уланат окшойт да. Ошол үчүн биз деген ошо башка направленияларды, багыттарды, Южный Афганистан, Иран, Пакистандын портторуна чыгуу, Афганистан аркылуучу, Транскаспийский коридор дейт, Каспийский море аркылуу Европага жетүү, Турциянын порттору аркылуу. Ошонун баары азыр жанданды да. Анан ал жерде албетте ошо Казакстандын ролу аябай күчтүү да. Анткени Казакстан баары байланышкан ал дагычы. Баягы экономикасы, акчасы болгондуктан ошо инфраструктураны 30 жылда булар салышкан да. Жолдору бар, альтернативный. Анан биз кичине башкача өнүктүк. Өзбекстан Каримовдун кезинде жабыгыраак болуп турду. Эми ачылып атат. Анан ошол үчүн узбектер менен казактар мамилеси абдан маанилүү да. Кичине күчтүүрөөк мамлекеттердинчи. Анан Кыргызстан, Казакстан биринчи баштап атабыз. Анткени түбүбүз айтпадык, аябай жакынбыз деп. Анан Борбор Азияга келгенде мамлекеттерди эки типке бөлүп койсок болот. Мындай терең ойлонгондо цивилизационныйчы. Бул жана турукташып калган цивилизация оседлый. Анан көчмөн цивилизациянын өкүлдөрү депчи. Анан ал жакта өзгөчөлүктөр бар бирткечи. Ошол үчүн акырындан мындай жакындыгыбызды жакшы бириктирип, фундаментти. Андан кийин ошол эле Тажикстан, Өзбекстан менен дагы сүйлөшүүлөрдү ушунукта эметсек, тарыхыбыз бир, маданиятыбыз бир болду, динибиз бир, демек келечегибиз бир. Анткени көп кылымына бери жуулушуп, бир эле болуп калдык десек, бир эле болуп калдык деп айтсак болот да. Албетте бөлсө да болот, бирок ошо бөлүнүп турсак да биримдикте болгонбуз да. Мындай бөлүнүп дегенде эмес, цивилизационно, ментальный жагынан алгандачы. Бирок ага карабай биз Борбор Азиябыз да. Анан ошо Борбор Азия менен да айтып кеткенде, эсиңиздерде болсо, советтик биримдик кезде Орто Азия плюс Казакстан дечи. Средняя Азия, Казакстан. Борбор Азия деген түшүнүк колдонулчу эмес. Анан эмнеге дегенде ошо советтик биримдик курулуп атканда өзү инженерия депчи, конструкторлор, социальный конструкция деп коет. Ошол жасалып атканда анан атайын жасалган да. Казакстан чоң мамлекет. Анан Россияга жакыныраак болсун, экономика жактан, көз караштар жактан баарынан деп ошол үчүн Казакстан бөлүнгөн болчу да адил. Анан Орто Азия болчу. Бирок советтик биримдик жок болуп курагандан кийин ошо Назарбаев президент болуп, ошо 90-жылдары ал адам мындай алдына ойлончу да, ошону биринчи сунуштаган болчу. Ошо жана айтылып кеткен 19-кылымда Маккиндерлер, чоң геосаясатчылар жазган Борбор Азия деген биринчи жумуштар ошолор. Ошону жандандырды да. Жандандырып Борбор Азия болбойлубу деген сунуш ошол жерден чыккан да. Буга чейин төмөндө сиз айтып өткөндөй, Совет мезгилинде Орто Азияды белгилеп келишкен. Орто Азия плюс Казакстан деген бөлүкчү да. Орто Азияга Казакстан кирчү эмес. Андан кийин Борбор Азия деген термин колдонулуп, ошо Борбор Азияга постсоветтик 5 Азия мамлекеттери кирет деп саналып келип атпайбы. Ошол үчүн Казакстан Борбор Азиянын биримдигине абдан аракетти кылды убагындачы. Анан ошо болбой калгандан кийин анан айла жоктон Евразия жака муктады да ошол форматка. Жана Евразия экономик биримдиги деп атпайсызбы? Аякта албетте Россия көбүрөөк үстөмдүк кылат, анын позициялары. Бирок ошол үчүн эки формат болуп атат да бул жакта. Бир жагы Евразия экономикалык процесстери, ошол формат. А экинчиси Борбор Азиянын өзүнүн эле ичинде биримдиги да. Ошол эки жагынан албетте Казакстандын, Кыргызстандын позициялары абдан маанилүү. Анткени Казакстан Россия менен чектешет, мисалы. Кыргызстан чектешпейт, Өзбекстан чектешпейт. Анан азыркы чоң аябай кыйын абалда Казакстандын бизде изилдөөчү катары жакында эле Казакстанга барып келдим. Бир чоң конференцияга илимий катышып. Эли экиге бөлүнүп калыптыр. Теңи Орусияны күнөөлөйт, теңи Украинаны күнөөлөйт же Батышты күнөөлөйт депчи. Анан эми бизде ситуация башкачараак биздин маанайчы. Эмнеге дегенде албетте биз чектешпейбиз Россия менен. Ошол үчүн кооптонуубуз да азыраак да. Аны түшүнсө болот. Ошол жагынан биз ушундай чоң өзгөрүүлөр болуп атканда
Кыргызстан Казакстандын сүйлөшүүсү, позицияларды тактоо, анан кийин дагы кандай болуп кеткенде баягы бир ишеничтүү бир чогуу турабыз дегендей жеткириш керек да. Ошондой нерселер сүйлөшүлүп атат деген ойдомун. Азыр мындай ачык баш эле башталып атса, бирок ошондой башталды. Төмөндө айтып калдыңыз позицияларды. Негизи Кыргыз Республикасы өзүнүн ушул Борбор Азияда жакшы лидерлик позициясын кармап калыш үчүн дагы кандай кадамдарга барыш керек? Негизи төмөндө айтып калдыңыз, бир балансты кармаш керек депчи. Ушул тууралуу дагы кеп сала кетсеңиз. Биринчиси конструктивдүү. Борбор Азия форматы, Борбор Азия биримдигинде ошо биримдиги күчөгөнгө конструктивдүү салымды кошушубуз керек биз Кыргызстан. Экинчиси ошо Борбор Азияда күчтүү экономикасы, инвестиция кыла тургандай, капиталы бала тургандай мамлекеттен чындап келгенде эң биринчиси Казакстан, андан кийин эле Өзбекстанды ачык айтканда. Анан ошол үчүн чоң ГЭСтерди куруп атканда ал жүрсө дагы айтылып келип атпайбы акыркы жылдарчы. Өткөндө Камбар ата ГЭС экини кураарда Россиялар, Путин мырза ачык эле айтты, куралдык жардам берелик, Атамбаевдин кези болчу. Бирок кайра кура албайт экенбиз, кечириңиздер деп алып чыгып кетишти да, эмес келишимден чыгышты. Ошол ГЭСтен баштап эле андан кийин Атамбаевден кийин Жээнбеков деле, азыр деле Жапаров мырза деле ошол жөнүндө айтып атышат. Ошо өзүбүздүн баягы коңшулардын эле күчү менен чогуу консорциум түзүп бирдеме аракет кылбайлыкпы депчи. Өзүлөрү да кызыктарлыгын буга чейин белгилеп келишкен да. Бирок эми башкача да биз чоң саясатты ушундай да. Бул жөн эле экономикабыз, бул коопсуздуктун маселеси да. Ошол үчүн атайын бир рычагтарды кармап калыш үчүн, ошол үчүн бул жерде мындай straight forward дейт, англисче айтканда бир түзмө-түз эле анык эмес да. Баары кызыктар болуп турган белгилүү болсо дагы, бирок ар бир кичине көбүрөөк өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп койсо кыйын болуп калат да сүйлөшүүлөр. Ошол үчүн бул жерде консорциум түзүлөт окшойт деген ойдо болуп атам. Чоң ГЭСтерди ошол эле жанан Верхонарнский каскад ГЭС дейт. Анан Камбар ата биздин чоң энергетический проекттер. Ага ушул инвесторлор кошулса, Өзбекстан, Казакстандан сонун эле болот эле. Анан бирок тройка менен сүйлөшүш керек. Ошол эле темир жол жөнүндө айтып кеттим, транспортто ал жакта ачык сөздүн ачыгы конкурентный позицияда болуп атышат да. Өзбекстан биздин позициясы Кыргызстандыкы жакыныраак да. Казактардыкы орустарга жакыныраак. Ошол үчүн бул жерде сүйлөшүүлөр жүрүш керек. Мунун баары бир эмеде кетет да. Бир диалогко алып келиш керек, алып келиш керек да. Стратегически кандай бир нукта кетебиз депчи. Анткени бирөө бияка тартат, бирөө тияка тартат. Бул жагынан кызыкчылыгыбыз Казакстан менен жакын болсо, бир жагынан Өзбек менен жакын болушу мүмкүн. Ошол ал жагынан Кыргызстан ошо конструктивдүү ошондой тышкы саясатты жүргүзө алса, туура расчетторду жасап, мындай ар бир жагынан жакшы жагын өзүнө эле эмес, бирок партнерго кызматташып аткан дагы кызыктар болгондой. Бирок мен башында айткандай, Борбор Азиянын жалпы кызыкчылыгын дагы ойлонуш керек. Жөн эле суу деп эметин эмес, бирок байланышып атат. Ошол эле климаттын өзгөрүүсү, азыркы Казакстанда болгон жанагы сел жүргөнү, суу каптоолорунун баары деген бул албетте биз жакшы жардам берип, баягы бауырлар болгондуктан деп баягы дароо жардам бердик, бирок ал деген адамгерчилик ошол эле мамилебиздин белгиси болуп атат. Бирок чындап келгенде анализ бериш керек болуп атат. Эмне үчүн ушундай болот? Анан мындан ары кандай болот депчи. Бул эми бир эле сигнал эмес да, бул климат өзгөрүүсү деген абдан чоң дүйнөгө масштабта чоң маселе болуп атпайбы? Ал жерде да Борбор Азиялыктар бир позицияда болуш керек болуп атат да. Азырынча биз ар бир улуттук кызыкчылык деп эле атабыз. Мен дайыма эле айтып келем, эксперт катары улуттук кызыкчылыктар албетте аныктап билип коргош керек. Бирок азыр дүйнө ошо аймак диалог, сүйлөшүүлөр аркылуу бир айткандай бир консенсуска келип туруп, анан кийин бир жыйынтык чыгарыш керек, Албетте, ошо аймактык кызыкчылыкты да ойлош керек болуп атат да. Картина шире болуш керек. Мисалы жөнөкөй эле жана мультимодальный Харгос дегени бар, Кытай Казакстанды салышкан сонун нерсе да. Бирок ал Казакстандын эле кызыкчылыгына иштеп атат да. Эгерде сүйлөшүп келсек, кантип ошо Борбор Азия, Өзбекстан Казакстанга эмне берилет, Казакстан башкаларга эмне берилет, ушундай мындай чоңураак картинада сүйлөшүш керек болуп атат да. Мындай эпизоддор, фрагменттерди эле көрбөйчү. Антпесе жана Кытай болобу, Россия болобу, Батыш болобу, ар бир Иран, Турция болобу, алар өзүнчө бири-биринен сүйлөшкөндө биз менен кичине башкачараак болуп калып атат да, жыйынтыкчы. Соңку мезгилде ушул Кыргыз Республикасы көп векторлуу кызматташууга кадамдар таштап атат деп айтып келип атабыз. Ошол учурда адистер дагы өзүлөрүнүн бааларын берип атат. Ушул тууралуу дагы кеп сала кетсеңиз. Эми мен дайыма эле айтам, ошо көп тараптуу сырткы саясат дегенде ошо тараптар бул саны да тараптынчы. 4 тарапка жасасак да, бирок ошонун сапаты да болуш керек деп айтып келем.
Не только многосторонняя, бирок качественно деп сапаттуу тышкы саясат жүрүш керек. Ал үчүн менимче биз ошо эң биринчи акцентти туура эле коюп атат азыркы тышкы саясатыбызда. Бул коңшу мамлекеттер, анын ичинде Борбор Азия Бул мамлекеттери. биринчи коңшу мамлекеттер менен жакшы алака түзүп тургандан кийин башка Анан алар менен чогуу жана башка өлкөлөргө чыкса болот. Алар менен чогуу башкаларга чыгуу дегичи. Бирок биз көрүп атабыз го, мисалы Казакстанда өзүнүн тышкы саясатында ошорки тең салмактуулукту сактаганга аракет кылып атат. Ошол үчүн Кытай менен Россия менен дагы мамилесин мындай жакшы кармап келатат да. Ошол эле замат Батыш менен да стратегиялык сүйлөшүүлөр жүргүзүп келип атат. Ошол үчүн бул жакта эми биз баягы алардын күчү көбүрөөк болгондуктан Казакстандын сөзүн ачып чоңураак мамлекет, мунай заты бар. Анан биз дагы ошо менен кичине ошол направленияда ойлонсок деле жаман эмес дейм. Кыргызстандыкычы. Биз деле ошентип. Бирок ошол эле замат Өзбекстанда абдан потенциалы күчтүү мамлекет. Алардын тышкы саясатын эске алуу менен биз жүргүзүбүз керек да. Башка айткым келгени, алар чоңураак болгондуктан, көбүрөөк таасири болгондуктан. Биз баягы үлгү алып ошолордун системасы менен кетсек, жаман болбойт деген ойдомун да, менимче. Андан кийин Россиянын Кытайларга приоритет берсек деген ойдомун. Бирок албетте ар кайсында ойлор болот. Башка тышкы саясатта мурда биз Орусияны старший брат катары да ошол Өзбекстан, Казакстан менен маселебиз болгондо чакыра калчубуз да. Азыр эми Орусия өзү кандай жагдайда болуп атканын көрүп атабыз. Ошол үчүн айла жоктунда кандай болбосун баягы жаңы багыт, жаңы кадамдарга баруу зарыл, Зарыл, ошо бирок эң биринчиси приоритет Борбор Азия, андан кийин мүмкүн Кытай, анан Россиялар ушундай мааниде жүргүзүш керек. Анан Батышты менен сүйлөшүүлөр болуш керек, албетте, анткени аякта технологиялар бар, баарда кандай ноу-хаулар бар. Балар бизге жардам бере турган нерселер көп. Мындай үлгү катары ала турганчы Батыш мамлекеттеринде. Анын ичинде эле ошо эркин системасы дегендейчи, демократия дейбизби, алардын жакшы жагын алып деле үйрөнүп чыныгычы, жамандабай эле. Ошол менимче ар бир тараптын күчтүү жагын биз өзүбүзгө алсак, ошондой модель менен иштесек, тышкы саясатта менимче жаман болбойт. Сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз-казак кызматташтыгы тууралуу кеңири маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Алатуу Алаев программасында политолог, тышкы саясат боюнча эксперт Чынара Исенгул менен маектештик. Алатуу 24 каналынан алыстабаңыз.